Çocukların terisinden tigilgen buyumdарды adashıp alıp albaş üçün videonun akırına çayın körüp turmuşlar. Assalamu alaikum barınızlarga. Köp suraysızlar. Çocukların terisi kanday bolot, çocuk terisi jönündө video tarttıp. Tugandar, eң ele birinci çocukların terisi adalbı, arambı. Oşonu ayta keteyin. Men köp жылдардан beri, özümü esim tanıgandan beri özüm üçün aram dep esептеймин. Anan video tartardan burada daha bir taktap koyun dep internetlerden karadım. Kebirki moldolar aram dep anık ele aytышат, kebirkileri çocukların terisinden alыс болгон жакшы деп айтат. Колдон соң болот дегени жок. Anan bir molda aytышат, bunu men o murdatan баягы кышындасы, кышын баягы иттин жүнүнөн батек болот да. Oşol ittin terisi adalbı aramбы деп bir moldaga суроо бергенде мынол жоопту бергенде. Азыр деле интернеттен ошол жоопту дагы bir жолу көрүп калдым. Эки нерсенин терisi ашатылса деле адал болбойт деген да. Ал кандай десе, биринчиси адамдын терisi деген, экинчиси чочконун терisi деген. Адам урбат турак болгон үчүн болбойт деген ашатылса деле, чочко нажас болгон үчүн ашатылса деле терисин колдонгонго болбойт деген. Эми туугандар, азыркы көп эле бут кийимдердин ичинде ички каптал жагындагы кожалары, териleri чочконун терисинен тигилип калып атканы бар. Бардыгы эмес, көбүнчө бар. Бизге кардарлар бут кийимин оңдотконго келип калганда мен көрүп туруп айтып коем. Байке же эже капа болбоңуз, билгенде айтып койгон жакшы. Бирок бут кийимиңиздин мынол жеринде чочконун терisi колдонулган экен деп айтам. Бирок Кудайга шүгүр, алхамдулилла, клиенттерибиз анда мусорго таштап салабыз, мен билбей кийип жүргөн экенмин. Рахмат сага деп, рахматын айтып, мусорго ыргытып кетишет бут кийимдерин. Так, бизге бир эжекебиз келген, ушундай капчык алган туугандар. Капчыктын ол темири түшүп калган. Үкам ушуну кадап бер деп алып келдим, макул деп алып калдым дагы. Капчыгын караган маалда таза териден тигилген капчык, кожаный. Анан эки чөнтөгүндөгү мынол терisi, эки чөнтөгүндөгү терisi чочконун терисинен экенин мен байкап калып, эжекеге деле айтып коеюн дедим. Эже дедим, ушул жеринде чочко тери иштелген экен, чочконун терisi десем, анда мен колдонбоймун, эмне кылса болот дедилер. Ушул жерин алып салайын дедим. Башка жактагы терилери чочконука эмес, колдонсоңуз болот дедим дагы. Макул укам, ошондой кыл болсо мен колдонбоймун, ыргытып салам дедилер. Макул деп алып калдым. Сиздерге чочконун терисин кандай болсун көргөзө кетейин. Туугандар, bir казак блогери тартканда бут кийимдин ичине чочко тери иштелет, этият болуңуздар деп. Ошондо көп комментарийлерди мен окуп чыккам кызыгып. Эми бут кийимдин дагы ичиндеги терisi чочко болсо болбой калдыбы, чочконун терisi болсо эмне уптур, ботинкага, бутка кийип жүрөбүз го, жебейбиз го, андай мындай деп. Ким каалаганын кыла берсин. Чочконунан кийбе деп мен бирөөнү айтпаймын, бирок мусулманмын, арам адалды билейин деген адамдарга